Акыркы күндөрү Кыргызстанда сел абдан көп катталууда, кырсык аябай көбөйүүдө. Табият кырсыгынын себеби эмнеде экенин айтып өтөйүн. Экологияны, табиятты кароого алмайынча табият кырсыгы боло бермекчи. Табиятты кароого алуу деген сөздүн көп кыры бар. Биринчиси, адамдын жан дүйнөсүндө табиятты коргоп туруучу керемет бар. Адамдын жан дүйнөсү жарды болсо, өспөсө, адамдын жан дүйнөсү байыбаса, адам улуулукка өтпөсө, табиятта сел, суу каптоо, өрт, куюн, жер титирөө жана башка кырсыктар боло берет. Экинчи, табиятты кароого алуу деген бул табияттын ээси бар экенин билүү деген сөз. Мисалы, мазардын ээси бар экенин билебиз. Себеби баарыбыз эле мазарларга барганбыз. Кыргызстанда мазарлар абдан көп. Мазардын ээси бар экенин билгендиктен мазарга барганда таазим этип барабыз, сый кылабыз, сыйынабыз. Мазарга барганда оюбузду оңдойбуз, сөзүбүздү оңдойбуз, ушак, жаман, жалган сөз сүйлөбөйбүз. Анткени ошо мазардын ээси көрүп турат деген түшүнүк бар. Ал жерге барганда таштанды таштабайбыз. Мазардын ээси бардай, жердин дагы ээси бар. Жердин ээси Кудай. Илимде жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылышты булгаганың, талкалаганың, бул жараткандын жан дүйнөсүн булгаганың, талкалаганың деп берилет. Жаратылышсыз адамга жашоо жок. Жаратылыш, табият адамдын ар бир секунд жашоосуна күбө деп берилет. Демек, жаратылыштын ээси бул Кудай. Жаратылыш бул жараткандын, Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Кудайдан буйрулган Куданы, кайын-эне, атаны, кайын журтту жүгүнүп сыйлагандай, жаратылышты эмнеге биз сыйлабашыбыз керек, эмнеге таазим кылбашыбыз керек? Демек, адам улуу түшүнүккө өтсө, улуу түшүнүк менен табиятты тааныганда, жаратылышты тааныганда, анан ошондо сый болот. Анан ошондо адамдын аурасы өзгөрөт. Табият менен адамдын ортосунда гармония пайда болот. Эне баладай мамилеге өтөт. Үчүнчүсү, 21-кылымда пендечилик жашоо бүтүп, ааламдык жашоо, жаңы доор башталгандыктан, жаңы доор үчүн ааламдык илим берилген. Аны Арстаналай Абдылдаев жаңы доордун жол башчысы катары элчилик кылып, өзүнүн кызматын, милдетин аткарды. Арстаналай YouTube каналынан жаңы доор кабарларын уксаңыздар болот. Ошол жаңы доор илимин, мыйзамын кыргыз бийлиги баш мыйзам кылып, түптөп, ошого жараша идеология түзүлүшү керек эл үчүн. Окутууларды окутуу керек. Ошондо адамдын аң сезими өсөт. Ошондо адам өзүн тааныйт, өзүнүн касиетин, жашоого жаралуу максатын, милдетин. Илим аркылуу табиятты тааныйт. Илим аркылуу адамдын аң сезими өсөт. Улуулук сыпат, түшүнүк пайда болот адамда. Ошондуктан ар адам илим алып, улуу түшүнүккө өтүүгө жоопкер. Кыргыз эли жаңыча түптөлгөндө ал идеология, система дүйнөгө көчүрүлөт. Кыргыз журту ошондо дүйнөгө багыт
берүүчү, куткаруучу, өстүрүүчү башчылык кызматын аткарат. Бул кыргыздын чыныгы кызматы, Кудайдан буйрулган. Мисалы, атанын, эненин чыныгы кызматы бул балдарга тарбия берүү, кеңеш берүү, багыт берүү, жол көрсөтүү, мээримин төгүү, оңдоо, түздөө. Ошол сыяктуу эле кыргыз дагы өссө, улуулукка калыптанса, өзүн тааныса, өзүнүн чыныгы кызматын аткарып, улуттарга ата энедей башчы болот, багыт көрсөтөт. Ошондо кыргыз эле эмес, дүйнөдө табият бейишке айланып, мээримин төгүп, канатынан калкалап, кырсыктар токтойт.